Саламатсыздарбы Төлөс Ньюс көрүүчүлөрү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү Москва шаарындагы жалпы кыргызстандык футбол сүйүүчүлөрү арасында түзүлгөн KG Лига турниринин экинчи этабында Төлөс футболдук командасынын жеңиши жана KG Лига Спорт ТВга берген интервьюсу. Мен болгон оюнду айтсам, чынын айтканда мен 1-1 бул мен үчүн жеңиш деп ойлойм. Себеби балдардын биринчи оюну болчу. Жана бул Төлөс биримдигинин формалдуу иштерге жасаткан мөөрү жана андагы белгилерине түшүндүрмө. Москва шаарындагы MMA Selection боюнча өткөн турнирдеги Төлөс Байсевский клубунун 10дон ашык жаш спортсмендеринин жеңиши. Ийгилик жөндөн-жөн жарыла бербейт. Экинчи этап боюнча өткөн футболдук беттешүүдө Төлөс командасы жеңишти колго киргизген соң, Төлөс командасынын негиздөөчүсү Кылыч Сыдыков агабыз жана команда оюнчусу Канатбек уулу Арзыбек агабыз KG Лига жана Спорт ТВга интервью беришти. Канатбек уулу Арзыбек, команданын нападающий, бүгүнкү оюн боюнча оюңузду айтыңыз. Бүгүнкү оюнда погода дагы жакшы болуп берди, футболдук погода дегенде. Командага келсек, соперниктер жакшы ойнойт экен, өтө жакшы. Бизге достойный оюн берди. Соперник жаман болгонусу бизден дагы оюн чыкпайт, ошого жакшы оюн болду. Судействого дагы рахматыбызды айтып кетебиз, жакшы оюн, жакшы судейство этип берди. Бул тренерибиз, рахмат тренерибизге, бизди Төлөс айлоо круг боюнча балдар топ команда түзүп бергенине чоң рахматыбызды айтып кетебиз. Кылыч, сизге суроо. Команданын жакшы эки эмелер менен жакшы оюн көрсөтөт. Биринчи оюнда силер чүй менен эң техничный команда деп чыктыңыз. Чүй менен оюнда силер 1-1 ойногондор силер үчүн жеңишке татыктуубу же жеңилүүгө татыктуу ошол жөнүндө? Биринчиден KG Лиганын ушунчалык кыргыздардын башын бириктирип, кыргызстандардын башын бириктирип, ушундай оюндар түзүп аткандан биринчиден чоң рахмат айтып кетейин. Чүй менен болгон оюнду айтсам, чынын айтканда мен 1-1 бул мен үчүн жеңиш деп ойлойм. Себеби балдардын биринчи оюну болчу. Жана бул биздин команданын уникалдуулугу ушунда. Булар баары бир аймакта жашаган балдар, ар тараптан топтолгондор эмес. Ошол баарын бириктирип Төлөс футбол командасы кылып, Чүй облусуна каршы салганыбыз 1-1 бул биз үчүн жеңиш деп ойлойм. Бүгүнкү оюнда кыскача айтсак, балдар жакшы оюн көрсөтүп беришти. Болгон эми акырында кичине оюн таштап койду деп ойлойм. Бул тренировканын дагы күчөтүшүбүзгө себеп болуп турат. Кылычтан бир суроо, KG Лиганын фавориттери катарында жүрүп атсаңыз, ким бул жерде эң принципиалдуу соперниктер ким деп ойлойсуз? Ким эң жакшы оюн көрсөтө алат? Биз мына биринчи оюнду өткөздүк, биринчи этап, экинчи этап азыр байкаштырып жүрөбүз. Баары эле бул жерде эч кимисини же жеңил же оор деп айтпайм, баары эле татыктуу. Буйрукса, бирок биз дагы ошол татыктуулардын арасына 3 орунга илешкенге аракет кылабыз. Жок, рахмат. Москвадагы Төлөс биримдиги тарабынан негизделген Төлөс Байсевский клубунун, Төлөс футболдук клубунун, Төлөс прессанын өз эмблемалары бар. Алардын башын бириктирип турган Төлөс KG Холдинг порталы да өз мөөрүн иштеп чыкты. Негизги белгиси ынтымак, биримдик жана алдыга карай прогрессти туюнтуучу символ менен аргументти коштолду. Төлөс Байсевский клубу барган сайын бизди кубантып, көптөгөн ийгиликтерди жаратып келет. Биз Москвадагы Төлөс Байсевский клубунун тренери Дима Жорөев агабыз менен байланышып көрсөк. Саламатсызбы? Көптөн бери төлөстүктөрдү сүйүнтүп, көп ийгиликтерге ээ болуп жатасыздар. Акыркы жолу өткөн турнир жөнүндө бизге маалымат бере кетсеңиз. Саламатчылык. Албетте. Ийгилик жөндөн-жөн жарыла бербейт. Ар бир ийгиликтин артында спортсмен жигиттерибиз
машыгуу залдарында төккөн терлери жана кетирген энергиялары бар. Ошондой эле биздин жигиттер залдарда эмгектенишет, машыгышат, тер төгүшөт. Аллага шүгүр, азыркы учурда Төлөс бойцовский клубу кыргыз бойцовский клубтар арасында өз ордун таап келе жатат. Иншаллах. Акыркы ийгиликтерге токтоло кетсем, кече жакында өткөн Москва шаарындагы ММА турниринде дерлик бардык алып барган 10дон ашык жаш спортсмендерибиз биринчи орундарды ээлешип жеңип келишти. Буюрса, али алдында көп ийгиликтерди жаратып сиздерди кубантабыз, иншаллах. Сизге чоң рахмат. Мындан кийин да ийгиликтер коштосун сиздерди. Бүгүнкү кабарлар топтому менен тааныштырган мен Сапарали кызы Наргиза, Москва шаары.